Кечеги видеолор тетип да. Ошол жерде баскан. Бүгүн 9 январда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районундагы мал базардын абалы менен таанышты. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров бир катар ведомстволордун жетекчилерине мал базарды иретке келтирүү боюнча тапшырма берди. Тапшырманын негизинде номер 1 жол теле ишканасы Сокулук мал базарындагы ылай баткак болуп турган жерлерди тазалап, кум шагыл аралашмасын төгүү иштерин аткарууда. Бардык керектүү оор инженердик техникалар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алардын ичинен 6 жүк ташуучу унаа, 1 грейдер, 1 экскаватор, 1 жүктөгүч иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Изолятор ооруган малдарды ушул жерге кирсет, ветеринарлар. Бул жерге аптекалар, ветеринар. Бул жерге 3 ворота. Мен 1 жыл мурун өлкөнүн бардык мал базарларында тартипти орнотуу зарылдыгы тууралуу тапшырма бергем. Көпчүлүк базарларда андан бери жагдай жакшы жагына өзгөрдү. Базарлардын администрациясы сатуучуларга жана сатып алуучуларга зарыл шарттарды түзүп берген. Ал эми Сокулук районунун аймагында жайгашкан мал базардын абалы өтө начар бойдон калууда. Жакынкы күндөрү базарды иретке келтирүү керек. Болбосо, азыркы кырдаалга көз жумган базар ээлерине да жергиликтүү атка минерлерге карата дагы чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деди ал. Андан соң Акылбек Жапаров 8 гектар аянтта курулуучу жаңы заманбап мал базардын курулуш долбоору менен таанышты.